Бүгін 18 сентябрь 2021 жыл, авторлық Бишкек, Риом мұна базары. Кезекте әме ушул алдыңыздардағы қатар тұрған грузовой 1-2 каттуу средний пассажир. Ошондой эле Макси базадағы грузовой пассажир жолосо мындай үстүндөгү термобутка холодильник менен тургандарды тартабыз. Свежий перегондордагы бар арасында көңүлдекин буруп туруңуздар. Ушул спринтерден баштайын. Свежий перегон Даниядан келген. Жакында эле келди дейт. Пробег 410 000 километр жүргөн. Жылы 2011. Көлөмү 2 GT механика. Баасы $11,000. Номери 2 номер бар экен. Ошол номерге чаласыздар. Макси база, бир скаттуу холодильники жок. Анын жанында дагы бир күмүш түстө 316 2010 жылкы 2 GT механика. Баасы $15,500. Германиядан свежий келген, расламашка болгон. Азыркы учурда оформление боло элек. Бул жакта 413 9 кат скорый экен. 2004 жылкы 2 расламашка болгон, коробкасы автомат, 197 000 км жүргөн. Баасы $14,000. Номери 773 61 45 61. Муну тарткандын себеби бизде комментарийде ушу скорыйды дагы тартып койчу, жакында алыш керек эле деп ал жергесинен сурады эле. Кайсы жак экенин айтпады, бирок бул жакта 9 кат спринтер Rex Кыргызстан учетунда 516, көлөмү 2 турбина. 2009 жылкы механика, кондиционери бар. Баасы $16,800. Номери 0709 16 49 01 9 кат. Спринтер 313 цельнометаллический средний база 2005 жылкы 2 коробка механика. Баасы $11,000. Бунда холодильник бар. Кыргызстан номеринде учетко коюлган. Ал эми бул Rex болсо бир эле холодильниги жок, 315 233 000 км жүргөн. Жылы 2007 2 механика, 6 ступка, $11,500. 4 кышкы дөңгөлөктөрү бар экен. Кондиционери бар, иштейт дейт. Бул жерде свежий перегон Макси база, грузовой сары түстө 2005 жылкы 2-3 механика, газ бар экен, эске алып коюңуздар. $8,500. Көлөмү 2-3. Анын жанында бул бир скаттуу болсо, бул 2 скаттуу пассажир. Ал грузовой, бул пассажир. 325 000 км жүргөн. Сервисный книжкасы бар экен. 2001 жылкы 2 GT Сидай механика. Баасы $12,000. Ушул 2 номерге чаласыздар. Астыңкы номери көрмөй калыптыр. Dokuz katты толугураак көрсөтүп койчу деген суроолор болсо, мен көрсөтүп коеюн. Бул жерде дагы бир средний база цельнометаллический грузовой 311 мотору, 2002 жылкы 2 механика. Баасы $9,500. Макси база Rex бир скаттуу свежий перегон 2012 жылкы 2 механика, 6 ступка. Кондиционердин фирмасы Carrier 29-30 градуска чейин сактайт дейт. Баасы $15,000, $16,500, $1,500 түшүптүр. Холодильник бир скаттуу свежий перегон. Свежий перегон, средний база, грузовой спринтер 2002 жылкы 2 механика, 5 ступка. Холодильник бар, расламашка болгон. Азыркы учурда оформление боло элек. Баасы $12,000. Номер 551
21 10 21. Bizde көрүүчүлөр көп сурады эле ошо. Анда термобуткада тартып кетет деп. Бул жерде экөө бар экен. Баасы жок. Мына эле номерди көрсөтпөйүн. Чалып сурап көрөсүздөр. Андан кийин бул жерде Sprinter 211 Seday 2008-жылкы 2.2 6 ступка. Баасы $12,000. Свежий парагон. Бунда холодильник жок экен. Бунун баасы кагазы жок. Sprinter 2002-жылкы 2.9 Seday. Баасы $6,000. Bir скаттуу Maxi база пассажир. Анын жанында 9 скат Rex. Негизи пассажир болчу экен, бирок мына алдыңкы реттагы отуруштардан калган артыңкы полный до конца алып салыптыр отуруштарды грузовой кылып. Пробег 275,000 км жүргөн, жыл 2008, 2.2 механика, $8,800. 9 скат экендигин эске алып коюңуздар. Sprinter Rex грузовой Maxi база 9 скат, ичинде холодильник бар. 2007-жылкы 2.2 2 турбина. Баасы $16,000. Номери 0500 44 60 10. Көрүнүшү кузовунда мында жерлерде бираз кичинекей чириктери бар экен. Калган жактары жакшы. Volkswagen Crafter 9 скат грузовой, холодильник бар. Пробег 300,000 км жүргөн, жыл 2007. Көлөмү 2.5 механика, 6 ступка. Баасы $16,500. Состояниясы жакшы экен. Кыргызстан учетуна коюлган термобутка 9 скат холодильник бар. 2001-жылкы 2.2 Seday. Баасы $14,500. Номери бар, чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Дөңгөлөктөрү кышкы. Анын жанында дагы бир свежий парагон Sprinter 9 скат термобутка, холодильник бар. Бир эле номерин калтырып коюптур. Ушул номерге байланышка чыгасыздар. Rex Sprinter грузовой 9 скат холодильник бар. 180,000 км жүргөн, жыл 2008 2.2 автомат. Германиядан свежий келген, баасы $21,000. Номери жазып, чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Мына холодильник үстүндө турат, ортосунда 9 скат. Достор, бул жерде Maxi база 1 скаттуу грузовой холодильниги менен Volkswagen LT35 автоунаасы тез арада срочно сатылат дейт. Жыл 2000, көлөмү 2.7 дейт. Рефрижератор, коробкасы механика, обмен бар экен. Баасы $5,300. Же жеңил автоунааларга алмаштырабыз дейт. Номери 2 номери бар. Жазып туруп сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Дагы бир термобутканы көрсөтөбүз. Sprinter 416 305,000 км жүргөн, жылы 2002-жылкы 2.7 Seday механика. Баасы $15,500. Номери азыр бул жерден бираз көрүнмөй жатат ошодо. 502 35 61 60. Же обмен бар экен. Гиганттын үстүнө акча кошуп берем дейт. Термобутка
Ja. Gigant bana boş verse eğer. Ha. Metal. Abi men bar ekan. Hani çıkmasa жақсы korktu. Наличка болса дагы ашып беребиз дейт. Дөңгөлөктөр астында көрүп алсаңыздар болот. Мына холодильник сыртында турат экен булардыкы. Учетко коюлган. Артын ачып көрсөтсө болот. Малина жыттанабычы? Malına taşışlar. Айылымды эстеп кеттим, айылымды сагынып. Мен да ошо малиналуу айылдан да. Каламжайдан.